Elesinde karap tursam süröttü. Eski düşüt kıldın jegi gül öskün. Esinde bir geçimdeki sırdaş oy. Sorup çıkıp tatlı sözü jürüttü. Желбиреген ай, карындаштын жүрөгү элжиреген ай, жүрөгүмдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай, жүрөгүмдөн чимирилдим карындашым ай, элде күткөн бирөөнү сагынарсың ай. Бүгүн биздин үйдө жаш түгөйлөр, жубайлар Айтырган менен Нияз. Кечээ сонун видеону көргөнбүз. Ага чейин 3-4 күн мурун Азирет дал ушул жерде отурган. Бирок сеникиндей видео мен тартпай калыптырмын. Азыр силерге ошондой видео тартайын аткан болчумун да, за кадр болуп билгизбей тартам. Аксыдан келишиптир. Тамакты салып берсек деле жебейт экен. Аксынын тамагындай таттуу эмес окшойт деп. Эмнеси жакпай калды болду экен? Нияз ойлонуп отурат, жеп ойлоп атат, жеп келди. Талашканыбыз сый болуп жүрө берелик. Сюжетка дальше алайын, видео. Давайте. Привет. Кумсурдайт экенби? Мен ырдаганда дачы эмнесин жакшы ырдайт деп балайым. Ры тамгасын, сы тамгаларын точно ырдаган, так айтканда ырчы да. Айттырган сы, кы, шылар туура айтат экен. Баарыбыз бирisi тартат. Азыр биздин үйдө ыргесе болот. Мен ырдап берем. Мамам ырдап берет. Ой, теше эксклюзив. Ал күндү бизге байламак беле, байламак беле, байламак беле. Бул күндү бизге байламак беле. Настоящий. Ана ошол эле кайта эле өрүктүн гүлү болот. Ана кет. Өрүктүн гүлү ачылган кезде, өрүгү жерге жайнаган кезде, өзгөчө ойноп жүрөлү курбум, өмүрдү бизге байламак беле. Ана жүзүм ачылган. Жүзүмдүн гүлү ачылган кезде, жүзүмө жерге жайнаган кезде. Жарышып ойноп жүрөлү жаным, жашоодо бизге байламак беле, байламак беле, байламак беле. Жаштыкты бизге байламак беле, жашоодо бизге байламак беле. Ыргесе. Сизге сыноолду, ыргесиз бастамама. Анда менин колумдагы жынымдын күлгүлө гүлү бар. Ушул турган Аксыдан келген Ильяс деген баламдын ырдай турган тили бар. Болсун, болсун. Көркүңө көзүм тойбой тасыл эркен, бөлөндү арзуйлайт сага деген. Армансыз бул жашоодон өтөт кодем. Ай жаркын ол сени сүйүп сага жеткен. Армансыз бул жашоодон өтөт кодем. Ай жаркын ол сени сүйүп сага жеткен. Мергендин колу жетпес аркарсыңды, менетке чырмаган же аркансыңды. Адамдан сендей сулуу жаралабы, ай жаркын ол адаштырган алтарсыңбы. Адамдан сендей сулуу жаралабы, акылдан адаштырган алтарсыңбы.
Аталандым гарып болдum, адашып арзудан жол таппай жүрсөм, ай жаркын шола чачкан жарык болдум, адашып арзудан жол таппай жүрсөm, ай жаркын шола чачкан жарык болдум, туш алдым аталандым барып болдум. Ясын ырдаган үчүн кыстырмасынан мен айтып турганга белек берип коеюн, ушул цепочкаларды аябай жакшы көрөм. Капля счастья деп коем, бакыттын каплясы. Любой цепочка кийсең да муну чечпей жүрө берсең болот. Поздравляю! Өзүң жаның бек болсун дейт. Эстеңби жетесиң, кийин кийгизгенди айтабыз. Эне жөнүндөгү барбы? Апаңызга арнап туруп бирилдир дайым. Can kuyarım maka, sen süyörüm apa, barasılım apa, sınağımsın, bakbanımsın ata, zor baktımsın ata, korgonumsun ata, çırağımsın. Apa, daima sen menen maqtanamın apa, men seni Mekke'ge al paramın apa, Değişko sen barda tört tarafın kulağımsın ata, daima sen menen maqtanamın ata, men seni Mekke'ge al paramın ata, beyişke jeteleyt aytkandarın kulağımsın ata. Мону болсо мамаңарга Бишкектен ала баргыла. Эне жөнүндө ырлап. Апаска эме калат. Нурбүбү эжекебизге ысык салам жолдойбуз. Бишкектен буйруса энтиде эми уулуңуз менен келиниңиз менен кошо келиңиз, келип биздин үйдөн да келип чай ичип кеттиңиз, конок болуп кеттиңиз. Сизди да интернет аркылуу көрүп, билип, таанып калдык. Дал ушинтип жакылдаган, төрдүн көркүн ачкан, Инстаграмдын көркүн да ачкан апалардан болуп жүрөрүңүз. Ошол энелердин майрамында энеңди куттуктап атсаң, сенин жанында болсоң, бул эң чоң бакыт деп ойлойм. Анан аз да болсо ушул белек алып коюп, өзүң тандап, атай барып кийгизип, кийгизгенин ачып берип коесуң. Келиңизге тапшырдым. Так, менди. Так, колонкалар түшүрдөн соктон койду. Алкай микрофонду. Кофлар ойгоп кетсин. Так. Элесимди карап турсам сүрөттү. Эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечимдеги сырдаш ой. Суруп чыгып таттуу сөздөр жүрөктөн. Сансыз жылдыз бести гана карашып, сени менден мени сенден далашып, ойлоп ойлоп катта жүрдүк жарыгым.
bağından Havmalı Kalkoz bağından Olmuştan çarçap gel atsam Ayıldım arıcağından Havmalı Kalkoz bağından Koluma kızıl gül alır gel atsam Köyü gözüm aldıcaktan yolu Söz aytasın ten tuş kurbu boladı Мамамдын эң жакшы көргөн ыры бар да, мамамдын мечтасы бар да, ошону дуэт кылып полностью жаздырып бергенге, короче, бардык чувство жумшайбыз. Өзүнүн аты Гүлбайрам. Жаныбек менен Гүлбайрамдын сүйүүсү жөнүндө дуэтти мени Дуда дей берет да. Мен муну кайсы жаныбектен тапамадым. Апам бойума Асар болот да. апам деген бойунда жанагы мен уксум апам боюнда барымда ушул ыр жаңыдан легенда болуп чыккан 62-жылы мен 62-жылда анан баягы тойдо той болуп калып той болуп атканда апама боюн бар экен анан кезде узи жок билбейт эркектер өзү атын Жаныбек койгула кыз болсо атын Гүлбайра койгула эл бата берген да анан мен төрөп калып Гүлбайра Атаңыз канча жашта эле? 60-та болчу Апам 40 жашта болчу анан ошол билесиң ошол урду билесиңби сулуу Гүлбайра эч ким укпайт да өлчү бала таап урдачы мен мечтамды аткарчы ушу менин ырымдын легенда аты кимеле аты жөнүң кимеле тамаша кылбай кыздарды талаада жаткан кыз барбы тиктебе кандай эле коет тийишпей жигит тийишпей ай билдирип турат эки көз эй деп кыз жооп берет го Комуз менен келип кайра тийишет да. О сулуу Гүлбайра наарыбай менин атым Жаныбек Жаныбектин малы Мындай тымак менен киме да аялдар салып да. О сулуу Гүлбайра наарыбай Кичинекейден деле өксөм сапарымды айтсам, бул деген жашсам, өлөмүздөн комуз кошуп койсоң болот да өзүң. Укмуш сонду экөңөр айтышсаңар сонду жарашат айдап салганда бул куну мындай көп болсо бир 5 Ушул салым айта албайбы? Баатына силерди ар дайым көргөнгө кубанычта болобуз. сиңиз качан рахмат ак жол каалайм силерге да келечегиңер кең болсун бактылуу болгула ар дайым жакшылап жетелешип ушундай өмүр сүрө бергиле ойлогон максатыңарга жеткиле айлы жаңыдан өлүңөр жаңыдан ачып келатат көп жакшылыктардын ээси болуп жүрө бергиле маңдайга жарыкая жакшынакай эки жаш экенсиңер Кудайым ортоңорго бакыт берсин көп бакыттарды бергениңизге рахмат кызыңар тез аяп кетсин ден соолук берсин ден соолугуңар болсун